сабак. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бардыгыңарды 4-чү чейректин башталышы менен куттуктоо менен бирге окууларыңарга ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Кыргыз тили кылымдардан куралып, кыргыз тили бизге жеткен бул анык. Манас атам сүйлөп келген бул тилди маңкурт болбой сактайлычы сураныч деген ыр саптары менен сабагымды баштагым келип турат. Анткени эне тилиң болгон кыргыз тилин барктап, кыргыз тилинде эң жакшы сүйлөгөндү жана туура, катасыз жазганды билели. Кананда балдар, калем сабыңарды даярдап, өзүңөргө пайдалуу болот деген маалыматтарды жазып алууга камданган болсоңор, кыргыз тили сабагын баштайлы. Балдар, бул эмне? Ооба, орундуктар. Бул орундуктардан эмнени байкадыңар? Орундуктардын катар орундарын байкасаңар керек. Ал эми булчу? Бул футбол оюнчуларынын катар номерлары. Бул катар сандары жазылган оюнчулардын формалары. Ал эми бул жеңүүчүлөрдүн катар орундары. Биринчи орун алгандарга алтын медаль, экинчи орун алгандарга күмүш медаль, үчүнчү орун алгандарга коло медаль тагышарын абдан жакшы билсеңер керек. Демек балдар, бул сүрөттөрдөн эмнелерди байкадыңар? Ар бир сүрөттө сандар кандай жазылган экен? Ооба балдар, ар бир сүрөттөн сандардын катарын жана ирети менен жазылган сандарды байкасаңар керек. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз иреттик санатоштор жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабакта иреттик санатоштор боюнча билимиңерди тереңдетесиңер. Алардын жазылышын, өзгөчөлүктөрүн үйрөнөсүңөр. Балдар, эсептик санатооч сөздөрдү окугула. Келгиле эми чогуу окуйбуз. 35, 13, 50, 9, 6. Булар кандай суроолорго жооп берет? Ооба, эсептик санатошторго канча, нече деген суроолорду беребиз. Келгиле, ушул сөздөргө ынчы мүчөсүн улап окуп көрөлү. 35-чи үй, 13-чү май, 50-чү кабат, 9-чу класс, 6-чы орун. Эми булар кандай суроолорго жооп берип калды? Эмнени билдирген санатооч сөздөр түзүлдү? Ооба, заттын иретин көрсөткөн сан атооч сөздөр түзүлдү. Демек балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз иреттик санатооштор болмокчу. Демек, иреттик санатооч заттардын иретин, катарын билдирип, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Иреттик санды ынчы мүчөсү уюштурат. Эми балдар, иреттик сандардын өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурсаңар. Апам номер 61-чи мектепте мугалим болуп иштейт деген сүйлөмдөгү номер белгисин койгондон кийин сандын жанына сызыкча, башкача айтканда, дефис белгиси коюлбайт. Бирок окуганда номер 61
эмес, ынчы мүчөсүн кошуп номер 61 деп окулат. Ал эми кийинки сүйлөм. Асылгүл университетте 2 курста окуйт деген сүйлөмдөн да эмнени байкадыңар? 2 деп айтылды, бирок сызыкча белгиси коюлган жок. Эмне үчүн? Андан кийинки сүйлөм. 21 кылым технологиянын кылымы деген сүйлөмдө да 21 дегенден кийин сызыкча белгиси коюлган жок. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Ооба балдар, Рим сандарынан кийин дагы сызыкча белгиси коюлбайт, бирок ынчы мүчөсүн кошуп окуйбуз. Демек, жалпылап айтканда, ирээттик сандар Рим цифрасы аркылуу берилсе, дефис белгиси коюлбайт. Балдар, кийинки тапшырма табышмактын жандырмагын табуу керек. 9 табак эт жедим. Эсебине жетпедим. Карап туруп алдырдым, казынага салдырдым. Кана балдар, бул табышмактын жандырмагы эмне деп ойлойсуңар? Ооба, азаматсыңар. Бул табышмактын жандырмагы 9 коргол. Балдар, ушул 9 коргол оюну боюнча эмнелерди билесиңер? Келгиле, ойноо эрежелерин билип алалы. 9 коргол Кыргыз элинин улуттук акыл оюну. Атайын жасалган тактада 2 адам ойнойт. Такта 18 үйдөн жана 2 казынадан турат. Ар бир оюнчуга 9 үй, 1 казына таандык болот. Эгерде үйлөрү солдон оңго карай 1ден 9га чейинки сандар менен белгилесек, анда ал сандарга туура келген үйлөрдүн аттары төмөнкүдөй болот. Биринчи үй куйрук, экинчи үй ат өтпөс, үчүнчү үй текилдек, үчүнчү үй далы, бешинчи үй бел, алтынчы үй ак колтук, жетинчи үй эки тишти, 8-ci үй көк моюн, 9-cu үй ооз. 9 коргол оюну көп жабдууларды талап кылбайт. Оюнга бардыгы 162 коргол керек. Ар бир оюнчу жеңип чыгыш үчүн 81ден коргол жыйноого умтулат. Жүрүш чучуклак аркылуу аныкталат. Демек балдар, 9 коргол оюнун ойноо шартын кыскача түшүнүп алгандан кийин үйдүн аттары кандай жазылган? Үйдүн аталыштарында сана тооштор кездештиби? Алар мааниси жагынан кандай сана тооштор? Ооба, бул сандарга ынчы мүчөсү кошулуп жазылган жана канчанчы, неченчи деген суроолор берилет. Ошондуктан бул сана тооштор ирээттик сана тооштор. Бул мүчөлөр улангандан дагы эмне өзгөчөлүктү байкадыңар? Демек, кээ бир мүчөлөрдүн башкы үндүү тыбыштары түшүп калгандыгын байкасаңар керек. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Анткени эсептик сандардын аяккы тыбышы үндүү менен аяктаса, ынчы мүчөсүнүн башкы тыбышы түшүп айтылат. Бул эмне балдар? Ооба, мектеп. Канчанчы мектеп? Биринчи мектеп.
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү кайсыл күнү белгилейт экенбиз? Ооба, 31 августта. Ал эми кайсы күнү жана канчанчы жылы Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган? Туура, 5-май 1993 жылы. Демек балдар, бул сан атооштордун жазылышынан эмнени байкадыңар? Булар кандай сан атооштор? Ооба, иреттик сан атооштор. Иреттик сан атооштордун жазылышы боюнча эреже түзүп көрөлү. Демек, иреттик сандын ынчы мүчөсү эсептик сандагы сөзгө уланып жазылат, эгерде ынчы мүчөсү цифрадан кийин келсе, ортосуна дефис коюлат деп эреже түзүп алдык. Кананда балдар, кийинки тапшырма 20, 40, 70, 50, 30 деген эсептик сан атоошторго туура келген мүчөлөрдү туташтыруу керек. Келгиле анда чогуу иштеп көрөлү. 20-нчы, 40-нчы, 70-нчи, 50-нчү, 30-нчу деп туташтырып алдык. Мени менен чогуу иштеген окуучулар азаматсыңар. Эми балдар, текст менен иштейли. Дельфин деген кыскача чыгарма менен тааныштырамын. Дельфин жөнүндө эмнелерди билесиңер? Анда текстке көңүл бургула. Дельфин сүт эмүүчү жаныбарларга кирет. Сууда жашайт. Алар 15-40 үйүр болуп жүрүшөт. Боорукер келишет. Эгер бирөөгө тезирээк жардам керек болсо, экинчилери эч аянышпайт. Келгиле эми сан атоошторго карата суроо берип көрөлү. Демек, канчадан үйүр болуп жүрүшөт экен? Ооба, 15-40. Эгерде канчоого жардам керек болсо? Туура, бирөөгө. Канчанчылары эч аянышпайт? Экинчилери. Ушул сан атооч сөздөргө карата талдоо жүргүзүп көрөлү. 15 сан атооч дельфин деген заттын санын көрсөтүп, канча деген суроого жооп берди. Оңгусу 15 эсептик сан. Эки сөздөн тургандыктан татаал. Сүйлөмдө айкындооштун милдетин аткарды. 40 сан атооч дельфин деген заттын санын көрсөтүп, канча деген суроого жооп берди. Оңгусу 40 эсептик сан жөнөкөй. Сүйлөмдө айкындооштун милдетин аткарды. Ал эми бирөөгө сан атооч дельфин деген заттын санын көрсөтүп, канчоого деген суроого жооп берди. Оңгусу 1 мүчөсү өөгө. Эсептик сан жөнөкөй. Сүйлөмдө энин милдетин аткарды. Экинчилери сан атооч дельфин деген заттын санын көрсөтүп, канчанчылары деген суроого жооп берди. Оңгусу 2 мүчөлөрү ынчылары. Иреттик сан жөнөкөй. Сүйлөмдө энин милдетин аткарды. Кана балдар, бүгүнкү теманы жыйынтыктоо үчүн бир нече тесттик суроолорго жооп берип көрөлү. Иреттик сан атооштор кайсы суроолорго жооп берет? Канча
нече, канчанчы неченчи, кимди эмнени, эмне кылды, эмне кылат. Демек, иреттик сан атооштор канчанчы жана неченчи деген суроолорго жооп берет. Кийинки тесттик тапшырма. Акылтай канчанчы класста окуйт? 1 класс, 10 класс, 4 класс, 2 класс. Демек, Акылтай 4 класста окуйт. Кийинки тесттик тапшырма. Кайсы санды ирээттик санга айландырса болот? 100дөй, 5, 10 чакты, 90. Демек, 90 деген санды ирээттик санга айландырса болот. Анткени ал уңгу түрүндө берилген. Балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди билдиңер? Кайсы эрежелер эсиңерде калды? Ооба, ирээттик санатооч заттардын ирээтин катарын билдирип, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Ирээттик санды ынчы мүчөсү уюштурарын билдик. Ирээттик сандар Рим цифрасы аркылуу берилсе, дефис белгиси коюлбай тургандыгын эсибизде калды. Жана ирээттик сандын ынчы мүчөсү эсептик сандагы сөзгө уланып жазыларын, бирок ынчы мүчөсү цифрадан кийин келсе, ортосуна дефис коюлуп жазыларын бүгүнкү сабактан билдик. Балдар, сабагыбыз да соңуна келип калды. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн жана айтылган эрежелерди эсиңерге бекем сактап, жазуу иштерин аткарууда туура пайдаланып, сабаттуу жаза аласыңар деп ишенем. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.